Assalamu алейкум. Бул чыгарылышта сиздерге криотерапия же болбосо муздак суу менен душ алып айыгуу тууралуу айтып бермекчимин. Криотерапия бул анча белгилүү боло элек болсо дагы анын ден соолугубуз үчүн пайдасы ушунчалык зор. Ондон ашык пайдасын санап өтсөк болот. Мен эстешимче сиздерге ал тууралуу айтып берейин. Дарылануу ыкмасы өтө жөнөкөй болгону өзүңүзгө ошол муздак сууну куюп турасыз. Натыйжада көптөгөн көйгөйлөрдөн арыласыз. Аларды санап көрөйүн. Биринчиден, ашыкча салмактан арылуу мүмкүнчүлүгүн берет. Анткени биз үчүн керектүү болгон майларды тери астына жыйнап, ал аркылуу организмди бекемдейт. Сергек болуп каласыз. Уйкуңуздагы тынч жана жагымдуу болуп, жакшы түштөрдү көрүп жакшы уктайсыз. Ошондой эле дагы мында иммунитетти бекемдей турган клеткалар, лимфоциттер, моноциттер, Т-хелпер, Т-супрессор деген ушундай биз үчүн иммунитетибиз үчүн керектүү болгон ошол клеткаларыбыз көбүрөөк бөлүнүп чыгат дагы. Иммунитетибиз бир кыйла бекемделет. Бир жолу жаш убагында колдорум көп титиреп, жана дагы ушундай өзүмү абдан жаман сезип калган убакта бир белгилүү дарыгердин алдына барган элем. Ал болсо мага ушул азыр мен айтып аткан ыкманы сунуштаган жана аны колдонуу аркылуу колдорумдун титирегенинен арылганмын. Өзүм дарыгер болгон үчүн бул нерсе мен үчүн өтө маанилүү болгон жана кантип болсо дагы ушул маселенин чечимин издеп таппай жүргөнүмдө ошол дарыгер мага ушул ыкманы айткан эле. Жакында ушул тууралуу маалыматты бир жерден окуп калып сиздерге айтып берейин деп чечтим. Жана мен ал ыкманы колдонгондон кийин колдорум титирегени өзүнөн өзү эле жоголуп кеткен. Бул нерсени сиздер дагы бар болсо сиздер да ушулгөй колдонуп көрсөңүздөр абдан жакшы болот. Мен азыр көп пайдалуу жактарын айта албай калдым, бирок мунун пайдасы өтө зор. Биринчиден, иммунитетибиз бекемделет. Демек, иммунитетибиз бекемделсе, оору менен күрөшүү мүмкүнчүлүгүбүз жогорулайт. Эми дагы бир пайдасын айтып коеюн эстегенимде. Эгерде сиздин жүрөгүңүз түшүп калса, буну медицинада кантип айтабыз билбейм. Балким медицинада буга диагноз деле коюлбайт. Бирок ушундай учурда биз көбүнчө жүрөктү көтөрткөнү жүрөк көтөрчү адамдарга барабыз. Ушул нерсеге дагы сууну өзүңүзгө чачсаңыз, жүрөгүңүз көтөрүлөт деп ишендирип кетем. Эми муну криотерапияны кантип колдонуш керек, ушул тууралуу айтып берейин. Күнүнө сөзсүз бир жолу колдонсоңуз жакшы болот. Бир жолдон кем эмес жолу. Жаштыгыбызда бизди ата-энелерибиз сууктан алыс бол, зыяндуу деп айткан, бирок кыска убакыт аралыгында, мисалы 5-10 мүнөт муну колдонсок бизге эч кандай зыян болбойт. Мисалы мен кандай кылып өзүм ушул ыкманы колдоном. Эртең менен ойгономдагы үстүмө биринчи 1 литрдей жылуу суу куям. Андан кийин 1 литрдей муздак суу куям. Андан кийин болсо кайра жылуу суу куюп, жакшы курган болом дагы кийин алам. Бул нерсени бара-бара муздак суу куюу мөөнөтүн көбөйтөм. Мисалы биринчи күнү 30 секунд муздак суу куюп турсам үстүмө, кийинки күнү 40 секунд, андан кийин 50 секунд. Ушинтип 5 мүнөткө чейин көтөрсө болот. Жана мунун пайдасы өтө зор. Эгерде сизде өнөкөт ооруларыңыз болсо, өтө аз убакыттан баштасаңыз болот. Мисалы 20 секунд дейли, андан да аз убакыттан. Анткени өнөкөт оорусу бар адамдарга бул бир аз жагымсыз болуп калышы мүмкүн. Колдонуп көрүңүз.
өзүңүзгө болгон ишенимиңиз дагы бекемделип калат. Ар кандай нерселерден корккон болсоңуз, ошол коркуулар дагы өзүнөн өзү эле жоюлуп кетет. Сиздерге абдан сунуштап кетет.